Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурбейла Шуркызы тааныштырам. Учурда Баткен облусунда сасык тумоодон улам дарыгерлерге кайрылгандар көбөйүүдө. Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери Акбермет Кошокованын маалыматына караганда, сасык тумоо боюнча Баткен облусунда абал оор деп бааланууда. Ал эми Баткен райондор аралык санэпид көзөмөлү борборунан билдиришкендей, 3 декабрдан 16 декабрга чейин 4000ге жакын жаран сасык тумоодон улам медициналык жардам алууга кайрылган. Алардын 317си ооруканада дарыланып жатат. Ал эми 1885и 4 жашка чейинки балдар болсо, 1078и 5 жаштан 14 жашка чейинкилер. Бүгүн Баткен шаарында Баткен электр тармактар ишканасынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Иш-чарада облус башчысы энергетиктерди кесиптик майрамы менен куттуктады. Мындан сырткары электр тармагындагы күжүрмөн аракети үчүн 44 кызматкер Баткен облусунун башчысынын, Улуттук энергия холдингдин жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун ыраазычылык алкыш баракчасы менен сыйланды. Кыргызстан бул күндү 1994-жылдан бери белгилеп келет. Бул майрам өкмөттүн токтому менен 1994-жылы 30-июнда бекитилген. Энергетиктердин кесиптик майрамын Орусия менен Кыргыз мамлекетинен тышкары Белоруссия, Армения, Казакстан жана Украина мамлекеттери белгилейт. Кадамжайда ботулизм оорусунан оор абалда ооруканага түшкөндөрдүн экөө үйлөрүнө чыгарылды. Алардын бири Орозбеков айылындагы бала бакчанын кызматкери, дагы бири Кызылкая шаардык ооруканасында дарыланган жай тургун экенин бүгүн Салам медиага Баткен райондор аралык санэпид көзөмөлү борборунун дарыгери Рахат Маджитова билдирди. Дарыгердин айтымында Кызылкая шаарында дарыланып жаткандардын бири үйүнө чыгарылса, дагы бири өз каалоосу менен Ош шаарындагы ооруканалардын бирине которулду. Ал эми Кадамжай райондук ооруканасында дарыланып жаткан 4 тургундун бири ооруканадан чыгарылса, калган 3өөнүн бири жандандыруу бөлүмүндө жатса, экөө жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланып жатат. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.